10 экскаватор жана 19 атайын бригадалык автоунаалар бүгүн Кыргызстан электр тармактары ишканасы жалпы жаңы 29 техникага ээ болушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган ишкананын аймактык бөлүмдөрүнө расмий тапшырды. Бул атайын техникалар бул жылга коюлган капиталдык курулуш планына ылайык Кыргызстан улуттук электр тармактары жана электр станциялар ачык акционердик коому тарабынан сатып алынган. 10 экскаватор жана 19 бригадалык атайын автоунаалардын жалпы суммасы 112 миллион сомдон ашкан. Бул техникалардын баардыгы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, башта да айтып өтүп кеттик. Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун өздүк каражатына сатып алынган техникалар болду. Азыркы күндө 29 единица техника тапшырылды. Бүгүнкү күндө машиналар, спец машиналар тапшырылды. Бригадалар үчүн спец машиналар тапшырылды. Андан сырткары экскаваторлор тапшырылды. Бул биздин өздүк каражатыбызга 2023 жылдын бюджеттин негизинде, планга коюлган бюджеттин негизинде сатып алынган техникалар болуп эсептелет. Россиядан алып келинген атайын автоунаалар Ош, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Баткен электр тармактар жана Бишкек жылуулук ишканасына бөлүштүрүлүп берилди. Энергетика тармагында эгемен алгандан бери мындай ири көлөмдө техникалар жаңыланган эмес. Өзүңөр техника керек, бат жетиш керек. Ичине трансформатор же болбосо башка оборудование, выключатель салып алып, анан өзүнчө бизде бир жерге аварияга барганда өзүнчө бир бригада болот. Мастер болот, производитель болот, анан бир 3 монтер болот. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, артында 4 киши, астына дагы 2 киши водитель менен ошол 7 киши, 7 орунду машина да, ошондой айтам. Биздин ичинде кыш кран чилдесинде биз иштейбиз, өзүңөр билесиңер, жылуу жок. Мунун ичинде бүт печкасы менен альтернативный өзүнчө материал, өзүнүн защитный средстваны коюп алган, өзүнчө артында өзүнчө будкасы. Акыркы жылдары реформалардын алкагында бөлүштүрүүчү компаниялар бириктирилип, анын натыйжасында чыгымдар туура пайдаланылып, энергетика тармагындагы материалдык техникалык базаны жаңылоого жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылган. Акылбек Жапаров белгилегендей, жабдуулар, линиялар толугу менен эскирип, жогорку чыңалууларга чыдабай жаткандыгы белгилүү. Президент бул маселени чечүү үчүн энергетиктерге иштегенге шарт түзүү милдетин алдыңкы планга койгон. Мамлекет өзүнүн каражатына техникаларды ала баштаганы бул өнүгүү жолундагы биздин туура багыттарыбыз экенин далилдейт. Адистештирилген техникалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын бир топ жогорулатат жана ошого үлгү түзөт. Электр менен камсыздоонун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн дагы жакшыртат деп биз ишенебиз. Конкреттүү түрдө айта турган болсок, биринчиден электриктердин сиздердин мүмкүнчүлүктөрүңүздөр кеңейет. Маселен, Ысык-Көл облусунун электр тармактар ишканасынын 200гө жакын атайын автоунаалары болсо, көбүнүн эскилиги жеткен. Эми алардын компаниясы 2 жаңы экскаватор жана 2 атайын бригадалык автоунаа менен толукталды. Мындай заманбап адистештирилген техникалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатып, электр менен камсыздоонун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн жакшыртат. 90-жылдан берки, мындайды айта келсек, 80-жылдан берки техникалар менен ушунга чейин иштеп келгенбиз да. Бизден бияктан жогорку жетекчиликке чоң рахмат. Ушуну жалгыз эле бизди эмес, болгон ушу Кыргызстандын электр тармактары ишканасына ушу техникаларды бөлүштүрүп берип атат. Бул бизге өтө чоң жардам көргөзөт, себеби техниканын баары жаңы. Булар баягы заманбап техника болуп атат. Белгилей энергокомпанияларга 2023 жылга жалпысынан 359 миллион сомго 76 атайын жаңы техника алынары белгиленди. Кошумча 20 кран, манипулятор, 4 автовышка, 13 бригадалык автоунаа, 10 экскаватор жана 1 самосвал сатып алуу пландалууда. Рахат Кыдыр Токтоева, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.